Здесь вот, если вы посмотрите... Бишкекте энергияны үнөмдөө маселесине арналган энергияны үнөмдөө боюнча улуттук диалог аттуу конференция өттү. Анда Кыргыз Республикасындагы энергияны үнөмдөө саясатынын учурдагы абалы, жетишкендиктери жана алдыдагы мүмкүнчүлүктөрү талкууланды. Иш-чара Кыргыз Республикасынын курулуш, архитектура жана коммуналдык турак жай министрлигинин колдоосунда өтүп, мамлекеттик органдардын, федералдык уюмдардын, илимий чөйрөнүн жана жеке сектордун өкүлдөрүн бир аянтчага чогултту. Сертификат от министерства, значит, они могут пройти тесты и получить, значит, пройти практику. Таким образом, на сайте, значит, здесь всем численно сразу по нескольким причинам. Кыргызстанда энергия керектөө жылдан жылга өсүүдө. Баштапкы энергиянын 50%дан ашыгы имараттарга туура келет. Ушул себептен курулуш тармагында энергия үнөмдөө мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багытына айланды. Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө мыйзамына ылайык бардык жаңы жана реконструкцияланып жаткан имараттар үчүн талаптар киргизилди. Бул энергияны үнөмдөөгө, калктын чыгымдарын азайтууга жана энергетикалык коопсуздукту бекемдөө максатын көздөйт. Энергияны үнөмдөө боюнча мамлекеттик деңгээлде же болбосо өкмөттүк деңгээлде аябаганда чоң иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Энергияны үнөмдөө жолу менен биз электр энергияга болгон керектөөнү азайтып атпайлыбы? Ошон үчүн бул бир гана, мен ойлойм, бир гана энергетика министрлигинин же болбосо курулуш министрлигинин гана милдети эмес, же болбосо ошонун гана алып баруучу жумуш эмес, бул жалпы мамлекеттик деңгээлдеги бардык ишканаларда, жаңы курулуп аткан курулуштарда, соц объектилерде, мектептерде, ошондой эле жаңы курулуп аткан өкмөттүк зданияларда, андан сырткары жалпы эле элибизге дагы мен ойлойм бул тийиштүү иш-чара болуп эсептелиш керек да. Ошондо гана биз электр энергияга болгон колдонуунун маданияттуулугун түшүнөбүз. Курулуштарды жүргүзүп аткандан баштап биз иш-аракеттер жасасак ошондо туура болмок да. Бул жолдор менен биз чыгарып аткан мыйзамдар менен, башкача айтканда биз карап аткан талаптардын негизинде бул жалпы эле мамлекеттин ичинде жүргүзүлүп аткан курулуштардын бардыгына тиешелүү болуш керек. Бул жөнөкөй жалпак тили менен айтканда үйдө деле өзүбүз үйдү куруп аткан маалда ушул боюнча пландаштырып, жаңы стандарттар менен курсак, мен ойлойм, бул энергияны үнөмдөө эле эмес, бул экинчи жагынан ар бирибиздин жалпы жарандарыбыздын дагы чөнтөгүнөн, башкача айтканда акча каражаты тарабынан үнөмдөө деген сезимди гана түшүнгөндө гана чоң ийгиликтерге жетишебиз деп ойлойбуз да. Жаңы мыйзам талаптарын ишке ашыруу үчүн кесипкөй адистерди даярдоо багытында Unison Group эл аралык өнөктөштөрдүн колдоосу менен өлкө боюнча масштабтуу окутуу программасын ишке ашырды. Долбоордун максаты энергетикалык сертификациялоо боюнча сапаттуу консультациялык кызматтарды бүткүл өлкөдө жеткиликтүү кылуу дейт уюштуруучулар. Бүгүн Кыргызстанда энергия үнөмдөө маселеси өзгөчө актуалдуу болуп турат. Жаңы мыйзамдар кабыл алынып, имараттар үчүн энергетикалык сертификациялоо милдеттүү талапка айланды. Бирок мыйзамдын иштеши үчүн адистердин жетиштүү болушу өтө маанилүү. Ушул муктаждыкка жооп катары биз 2024 жылдын август айынан тартып энергия үнөмдөө боюнча сапаттуу консультациялык кызматтардын бүткүл өлкө боюнча жеткиликтүүлүгү долбоорун ишке ашыра баштадык. Демилгенин алкагында Ош, Баткен, Жалал-Абад, Нарын, Ысык көл, Талас аймактарында, ошондой эле Бишкекте жана Чүй облусунда имараттарды энергетикалык сертификациялоо боюнча окуулар өткөрүлдү. Архитекторлорду, инженерлерди, муниципалитет өкүлдөрүн жана окутуучуларды кошкондо 220дан ашык адисти даярдадык. Биздин негизги максат энергетикалык сертификациялоо боюнча кесипкөй, туруктуу жана аймактарда жеткиликтүү консультанттар тармагын түзүү болду. Бүгүн бул адистер мыйзам талаптарын практикада колдонууга даяр. Мындан тышкары университеттер менен иш алып барып, энергетикалык натыйжалуулук темасын билим берүү программаларына интеграциялоого шарт түздүк. Бул долбоор аяктагандан кийин да өнүгүүсүн уланта турган узак мөөнөттүү натыйжа. Биз мамлекет, кесипкөй коомчулук жана эл аралык өнөктөштөр менен биргеликте энергияны үнөмдөө маданиятын калыптандырып, Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугун чыңдоого салым кошуп жатабыз десем болот. Адистердин айтымында энергияны үнөмдөө бул туруктуу өнүгүүнүн негизи. Бул багыттагы диалог жана конкреттүү кадамдар Кыргызстанда энергия керектөөнү азайтып, экономикалык жана экологиялык туруктуулукту камсыздоого өбөлгө түзөт. Зарема Жейналиева, Гүлчурок Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек шаары. Акты для эффективной реализации законов энергосбережения.